Рахмат. 5 микрофон. Бөтен Кыргызстан маалымат. Урматтуу кесиптештер, мына көтөрүлүп аткан маселенин баарына бир гана жооп менен жооп берип койсок болот. Эгерде жогорку кеңеш өзүнүн татыктуу ордун ээлеген болсо, бизде конституция боюнча комитеттер мыйзамдын аткарылышын көзөмөлгө алуу укугу турат. Тилекке каршы биздин комитеттердин азуусуз, кээ бир жерлерде эрксиз, биз аябай туура сүйлөгөндө туура сүйлөйбүз микрофонго чыгып, анан колдоп койгула десе унчукпай колдоп койгонубуздун кесепетинен ушул нерселер болуп атат. Өкмөттү чакырыш керек, баш прокурорду чакырыш керек деп олтуруштун кажети жок. Бул алсыздык. Мыйзам бар Кыргызстанда, конституция бар Кыргызстанда. Конституция менен мыйзамдардын аткарылышын так көзөмөлгө алып койгондо, мен секирбеген баш прокуроруңарды, секирбеген министриңерди көрөт элем. Бирок биз алсызбыз. Биз эрксизбиз. Биз көз карандыбыз. Биз колдо деген жерин колдоп бере беребиз. Анан келип эле калып эле антышыбыз керек, мынтышыбыз керек. Өлүм жазасын киргизиш керек. 2009-жылы мен өлүм жазасын киргизишибиз керек деген үчүн кызматтан кеткенмин. Ал дүйнөлүк биздин убадабыз бар. Ага моратория жарыяланган. Анын үчүн референдум өткөрүш керек. Мындай кылалы, урматтуу эл өкүлдөрү, биз өзүбүздүн функциябызды так кыйшайуусуз эч кимге жалтаңдабай аткаралы, бардык өзүнүн ордуна түшөт. Мына ошондо мыйзам тизилген жиптей болуп калат. Өзүбүз принциптүү бололу. Өзүбүз бекем туралы ушул позицияларга. Ар бир мыйзамды талкуулап атканда кыйшайуусуз бузуулар болуп атат, а биз унчукпастан добуш берип коюп атабыз. Ошондуктан бизди эч ким көзгө илбейт. Мен сиздерге сунуш киргизем. Туура көрсөңүздөр, ар бир комитет өзүнө бөлүнгөн мыйзамдардын 10 секунд. ар бир мыйзамдын аткарылышын бир айдын ичинде ревизия кылып чыгыңыздар, мен бийлебеген жетекчини көрөйүн. Келиңиздер өзүбүздөн баштайлы. Менимче ушул туура сунуш болот, кыска сунуш болот. Биздин кесиптештердин чыгып сүйлөгөн сөздөрүнөн кийин, киргизген сунуштарынан кийин ушундай бир ой келип атат. Мен жана учкай айттым, бирок 3 мүнөттө айтып үлгүрбөйсүн. Биз жогорку кеңешпиз, урматтуу кесиптештер. Жогорку кеңеш эл өкүлдөрүбүз. Эл өкүлдөрү деген сөз элдин укугун, элдин бийлигин биз аркылуу жүргүзөт деген сөз. Биз мыйзам чыгаруу бутагыбыз. Биз аткаруу бутагы эмеспиз. Бирок тилекке каршы көпчүлүк учурда кээде баягы кандай бир себептер менен аткаруу бийлиги менен тил табыша кетип, аткаруу бийлиги менен мындай бир ималалашып кеткен учурда мамлекеттүүлүккө каттуу сокку урулуп атат. Себеби бийликтин 3 бутагы бири-бирине шайкеш келбей калып атат. Жылкы минип баратып, ат минген киши куржундун 2 көзүнө жүктү тегиз жүктөбөсө, бир жагына оодарылып кетет. Сөзсүз оодарылат. Кандай болгондо да оодарылат. Биздин Кыргызстандагы азыркы түзүлгөн жагдай кырдаал, куржундун бардыгы бир гана көзүнө жүктөп атасыз. Баарын бир көзүнө салып атат. Улуу урматтуу, жакшылыктуу, тигиндей, мындай экинчи куржун бош калган. Бул жогорку кеңеш. Биз жогорку кеңештин жумушун баштап атканда ушул жерден туруп айттым эле мен, жана төрагалыкка талкуулап жүрүп аткан мезгилде. Эмне үчүн жогорку кеңеш? Эмне үчүн мен билип туруп, эмне үчүн канча добуш аларын билип туруп төрагалыкка талапкер коюп атам? Мен ушуну түшүндүрүп бериш үчүн гана чыктым деп айттым эле, урматтуу кесиптештер. Мына ошол күн азыр дагы бир жолу кайталайм. Эгер жогорку кеңеш өзүнүн татыктуу, туруктуу ордун ээлебесе, биз мамлекеттүүлүктү жок кылабыз. А биз ушуга баратабыз. Кече элдер менен жолугушуп келгенден кийинки бүгүнкү нааразычылыктарыбыз мыйзам ченемдүү, бирок чечим кабыл алып аткандагы позиция мындан маанилүү, 1000 эсе маанилүү. Кандай добуш беребиз? Мына жерде абдан туура сөздөр сүйлөнөт. Ынтымакка чакырылат, биримдикке чакырылат, туруктуулукка чакырылат, бирок добуш берген кургур бармак кандай басып берип атат? Маселе ушунда турат. Маселе ушунда тургандар. Биз ал министрди чакыралы, бул министрди чакыралы деген сунуштар кирип атат. Бирок комитет, эгерде комитеттин мүчөлөрү, комитеттин төрагасы бекем, туруктуу болгон болсо, мыйзамдын кыйшайуусуз аткарылышын көзөмөлгө алган болсо,
Жогорку кеңеш ошондо өзүнүн милдетин аткарат. Бирок комитет ал кызматты аткарбай атабыз, ачык айталы да. Комитет дежур комитет болуп калды да баарыбыз. Колдоп коелу. Комитетке келбеген документтерди талкуу кылып добуш берген учурларыбыз жок, урматтуу жакшылар. Көрбөй туруп кол койгон учурларыбыз жок, урматтуу депутаттар. Анан ким жаман? Заман жаман эмес, заман мыкты, заман керемет. Ач калган эч ким жок. Биз жаман, урматтуу депутаттар. Биз туруксузбуз. Биз принцибибиз жок. Биз колдо дегенди колдоп атабыз, көтөр дегенди көтөрүп атабыз, ташта дегенди таштап атабыз. Биз жасап атабыз, бардыгы биздин колубуз менен болуп атат. Могу жердеги башаламандыктардын бардыгын айттык. Жогорку кеңештин колу менен жасап атат, урматтуу депутаттар. Кийин тарыхтын алдында алар жооп бербейт, биз жооп беребиз. Жогорку кеңеш ушундай чечим кабыл алган деп. Мына айтып атабыз балдардын зордук зомбулугу боюнча. Тийиштүү комитеттер барбы? Бар. Мыйзамдар барбы? Бар. Ал мыйзамдар жакшыбы? Мыкты. Сапаты боюнча керемет. Дүйнөлүк стандарттардан кем калбаган мыйзамдар бар. Кыргызстандын кайгысы мыйзамдын бир да тамгасы аткарылбайт. Анын аткарылышын көзөмөлгө алуу кимге жүктөлгөн? Жогорку кеңештин комитеттерине жүктөлгөн. Биз аткарып атабызбы ошол милдетибизди? Жок. Мен кайра айтам, урматтуу депутаттар. Кайра айтам, биз комитеттин милдетин конституция боюнча аткарып аткан жокпуз. А ошол мыйзамды талап кылып койгон депутаттар жаман көрүнүп атат, урматтуу депутаттар. Абдан жаман көрүнүп атат. Баягы аткаруу бийлигине ыктап кеттик деп атканым ошол. Мына 9 ай болду, регламентибиз жок. Бул кандай жогорку кеңеш? Мына Улукбек Зулпукарович, Исхак Абсаматович, бир канча жолу депутат болгон азаматтар билесиздер. Биз жогорку кеңештин жумушун баштаганда 10 күндүн ичинде регламентти кабыл алып, анан баштайт элек. 9 ай болду, регламент жок. Ушул жогорку кеңешпи? Ушул жогорку кеңешпи? Ушул жогорку кеңештин кебетеси ушулбу? 9 ай болду, өзүнүн ички эрежесин эптей албаган жогорку кеңеш өлкөгө, элге пайдасы тиеби? Жок. Конституция боюнча башка ыкма менен жашашыбыз керек, а регламент эски конституция менен. Ашмалтайдын бардыгы жогорку кеңештин өзүнөн чыгып атат. Тартиптин жоктугун көрүп атабыз. Регламенттин бузулуп атканын көрүп атабыз. Регламентти бузуп аттап мыйзамдарды кабыл алып атабыз. Мына ошол өзүбүз сактабаган мыйзамды өзгөдөн биз талап кылганга моралдык укугубуз барбы? Жок, урматтуу депутаттар. Жок. Мына эл менен барып жолуктук, баарыбыз жолуктук, көрүп атабыз. Көрдүңүздөрбү? Жарым жыл иштегенибизге барбай, элдин арасында 7-чи чакырылыштын депутаттары тарасын деген маселе болуп атат. Мен биринчилерден болуп колдойм. Себеп биз укугубуз жок ушундай болуп отуруп иштегенге. Биз иштей албашыбыз керек, мындай болбойт. Мындай болуш мүмкүн да эмес. Мына регламентке каршы пикир келди дейт. Көрдүм. Бирок айтып атпадыңар беле? Биз келиштик, макулдаштык, ушундай болсун дедик. Бирок аягында эмне болду? Кайрадан эле жогорку кеңеш баягы президенттин референдумдун деңгээлине түшүрүп койду. Мыйзамсыз курултай чакырылды. Мыйзамсыз курултай чакырылды. Эмне үчүн? Себеп жогорку кеңешти көзгө илбегендиги үчүн. Жогорку кеңеш СМС менен жазып койсоң, ошого макул болот деген ишеними бар үчүн. Урматтуу депутаттар, тарыхта ушундай бир диктатор, император болгон Калигула деген. Өзүнүн минип жүргөн атын депутат кылып сенатка алып келип байлап койгон. Өзүнүн атын. Депутаттар унчуккан эмес. Биз ошол депутаттарыбыз. Аны менен Калигула атынын даражасын көтөргөн жок. Аны менен ошол сенаттагы депутаттардын даражасын атынан дагы төмөн деңгээлге түшүрүп койгон. Бирөө да унчуккан жок. Бирөө да сүйлөгөн жок. Мына мыйзамсыз чакырылган курултайга даярдыктар кетип бартат, дүңгүрөп атат. Өткөндө айттым, 2 миллиард сомдон ашык президенттин жеке фондуна добуш берип колдоп бердиңиздер. Өзүнүн билгенин жасайт ал. Ошону менен чакырат, ошону менен тойгузат, ошону менен жаткырат, ошону менен каалаган чечимин кабыл алат, жогорку кеңештин чечими жокко чыгат туугандар. Ушуну менен мамлекеттүүлүктүн пайдубалына каттуу сокку урулат. Мамлекет жок болот, себеп бийликтин бир бутагы жоголгондон кийин элестеткиле, мына жердеги журналисттер билесиздер го, жанагы 3 аяк камераны коюп алып тартат.
Ошол 3 аяктын бир аягын жок кылып койсоң, камера томолонуп түшөт. Мамлекет дагы ошондой. Биздин азыр 3-чү бутак катарында бүтүндөй тамырыбыздын кыркылуусуна алып баратат. Ошого дагы унчукпай макул болуп отурабыз. Мейли. Бир сөз кетпеди беле? Баарыңар аянтка топтолгула, өлүм жазасына тартылыпсыңар, асылат экенсиңер десе, жипти өзүбүз ала баралыбы, же береби экен өзү дегендей болуп отурабыз азыр мына жерде күтүп. Жипти ала баралыбы? Же өздөрү береби экен бекер? Мына жогорку кеңештин бүгүнкү абалы. Бүгүнкү жагдайы ушундай жогорку кеңештин. Муну биз мойнубузга алышыбыз керек. Аны моюнга албастан, эптеп иштеп атабыз деп имитация жасап аткан менен биз өлкөгө да, мамлекетке да пайда келтирбейбиз. Бир тыйын пайдасы жок. Себеп аткарылбаган мыйзамдарды кабыл алабыз, аткарылбаган чечимдерди кабыл алабыз, көзөмөлгө албайбыз, куру сөз, тек гана саман сапыруу. Ошондуктан менин сунушум, регламентти, бардык ишти токтотуп туруп регламентти кабыл алышыбыз керек. Ошол регламентке жараша ишибизди башташыбыз керек. Конституциялык укугубуз боюнча мыйзамдардын аткарылышы боюнча так көзөмөлгө алып баштаганда, мына жогорку кеңеш өзүнүн милдетин аткарып атат деп эсептесек болот. Ага чейинки сөзүбүздүн баары куру бекер, пайдасыз. Мен ошол сунушту киргизем. Биринчи кезекте регламентти кабыл алып, мына жерде Конституцияга тыянак берген жаш юристтер отурат го. Ушулар айтып койсоңор болмок да, регламентти кабыл албай туруп бирдей иш башталбаш керек. Мен сунуш кылам. Регламенттен баштайлы, урматтуу туугандар, мыйзамдардын аткарылышын комитеттерге жүктөйлү. Эгер ошол комитеттер ал жүктү көтөрө албаса, таштап берсин. Себеби ал оор жүк. Желкеси көтөрө албайт, көп эле чыдабайт ага. Рахмат. Биз жогорку кеңеш болушубуз керек. Ийгилик болсун.